Ассаламу алейкум туғандар. Біздің Исхақ ТВ каналымызға катталып, лайк басқычыны басып, башқа группаларға дағы, WhatsApp группаларға дағы таратып қойыңыздар туғандар. Себебі біздің видеодағы бір аят же бір хадис, ушундай бір маалыматтарды башқа біреулер да укса, сіз себепчи боласыз туғандар. Жана сооп болот. Ошондуктан туғандар группаларға ойлонбостон тарката бериңиздер. Bizden Darego İshak. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. Urmatlı musulman bir tuğanım. Ahiret gününe işengen, kıyamattın boloruna iman keltirgen momen musulman bir tuğanım. Ayağına şeyin okunuz. Elestetiniz, siz ölüm töşөгүндө жатасыз. Ölüm töşөгүндө жатасыз, жандын чыгысы ушунчалык кыйын болуп жатат. Оозуңузга келме-келе шаары турсун, бир дагы сөз келбей жатат. Жандын чыгысы оңой эмес, урматтуу мусулман bir туğаным. Azrail aleyhissalam amanat canınızda aldı. Barzak alamını başkaça aytkanda kabır жашоосуну görgöндөн soň İsrafil aleyhissalamın surnayı çalınganda Mahşer maydanında tirildiniz. Abalыңызды bir elestetip көрүңүзчү. Mahşer maydanında sizin abalыңыз кандай болот? Kıyamat turalı Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de eskertip жатат. Yevme yefirrul mer'u min ahihi ve ummihi ve abihi ve sahibatihi ve banihi. Elestetiniz urmattуу musulman bir tuğan. Kıyamat günü sizin abalыңыз kандай болот? Жүзүңүздү жапкан абалда, жылаңач болгон абалда чуркап качып жөнөйсүз го. Атам мени көрбөй калса экен, балам мени көрбөй калса экен, бирөөнүн бетине бир муштум түшүрүп койсом, ошол мени таппай калса экен деп. Не үчүн текебир болосуң ана? Не үчүн бой көтөрөсүң? Не үчүн кибирленесиң? Кыямат күнү сөзсүз болот урматтуу мусулман bir туган. Эмне үчүн даярдыгың жок? Бейишти сатып алдыңбы? Бейишке кирүүгө же биз бирөө сага кепилдик берип койгонбу? Же бейишти сатып алдың? Я Rabbi, мен эч нерсе кылбайын, 5 убак намаз окубайын, жатайын, уктайын, малга окшоп, айбанга окшоп жеп ичейин, сен мени бейишке киргиз. Намаздагы окуйм, эч нерсе кылбайм, жумуш кылып иштеп жүрө берейин, сен мени бейишке киргизесиң. Кыямат күнү ата баласынан качат, бала атасынан качат. Атаңды көрсөң кыямат күнү атаке, бир сооп бер. Атаң сени таштап кетет. Ой энеке, кыяматка аз калды. Ал күн Алла сыйрып салат асманды. Ал мутакаббир Аллах Таала кудуреттүү. Кыямат күнү чачып салат жылдыздарды дейт. Ата келет, кагылайын балам деп, бактым сени, балам мени багар деп, бир сооп бер жетпей жата сообуң, тозоготу атакеңди жутар деп. Алдыбызга мыйздан тараза тартылып, кызы келет, апасына асылып, жооп бер деп, сен Алланын астында айтпадың деп, жоолук парздыгын бакырып. Кыямат күнү жакылайт. Ата, эгерде сен мага ушул бир ооз намаз оку деп айтканыңда мен ушул жерге барат элем. Мечитке барып мен дагы Роббим Аллах деп Аллах субханаху ва таала сажда кылат элем. Айтасың, балам 99 жыл айттым го. Балаң айтат 100-чү ирет айтканыңда ата мен барат элем деп. Урматтуу мусулман bir туган, канчалаган күнөөлөрдү кылып жатабыз? Аллах субханаху ва тааланын алдында канчалаган күнөөлөрдү кылып жатабыз? Эмне үчүн? Жүрөгүбүздө Аллах таалага болгон коркуу жок. Эмне үчүн? Allah subhanahu wa ta'ala al-basir zat, bardığını qarap turuvchi, barin ko'rib turuvchi Allah subhanahu wa ta'alaning sifatini biz unutib qo'yganmiz. As-sami'u, Allah subhanahu wa ta'ala bardığını uğup turuvchi Allah subhanahu wa ta'alaning zat sifatini biz unutganmiz. Maqul urmattуу musulman bir tuğanım, kamera ko'rbey qaldı, ata-eneni ko'rbey qaldı, kuch organlari bilbey qaldı. Biroq ушундай bir kun kelet urmattуу musulman bir tuğan. Allah subhanahu wa ta'ala iqra kitabak, oku kitabыңды degende, kılgan işingin büt bardığını özüңdü tiliň menen süйлөп берет. Ал күн сени тилиң өзүңө каршы чыгат, ал күн сени көзүң өзүңө каршы чыгат. Көздү сактаганды үйрөнөлү урматтуу musulman bir tuğan. Көздү сактаганды үйрөнөлү. Ушул көздөр менен Роббиң Allah subhanahu wa ta'alanын жүзүн көрөсүң. Зинаны көргөн көзүң менен, жаман нерселерди көргөн көзүң менен, кантип Allah subhanahu wa ta'alanын жүзүнө жаманлыгын көрөсүң урматтуу musulman bir tuğan. Tilибизди жамандыктан сактайлы. Ушул тил, sen сүйлөп жаткан тил, sen жакшы деп, жакшыны дагы, жаманды дагы чыгарып жаткан тилиң, бул дүйнөдө дагы сүйлөй берет. Бирок кыямат күнү ушул тилиң сага каршы чыгат урматтуу мусулман bir туган. Кыямат күнү ушул тилиң бүт бардыгысын айтып берет. Көргөн көздөрүң бардыгысын айтып берет. Уккан кулагың бардык нерсени айтып берет. Буттарың сүйөгөн абалда өзү же сени бейичке, же болбосом тозокко алып кетет. Эмне үчүн бир 5 күндүк жашоо үчүн биз акыретибизди алмаштырышыбыз керек. Аллах субханаху ва таала Кур'ан-ы Керимде айтып жатат: "Ва ахирету хайру ва абqa." Акырет түбөлүктүү жана жакшыраак деп жатат. Бул дүйнөнү Аллах субханаху ва таала мата'ан деп Аллах субханаху ва таала болбогон бир нерсеге мата'га салыштырып жатат. Хаяту дунья мата'а дейт Аллах субханаху ва таала. Эмне үчүн 5 күндүк жашоо үчүн биз акыретибизди алмаштырышыбыз керек? Акырет түбөлүктүү урматтуу мусулман bir тугандар. 5 күндүк дүйнөгө алданбайлы. Акыретти ойлойлу. Аллах субханаху ва таалага тоба кылалы. Өзүбүздү күнөөдөн сактайлы.